Анан 2020 жылы профицит менен чыгып атабыз, туурабы? Канча суммада? 787 миллион. 782 миллион. Ушуну 2020 жылдын пенсияны көтөргөнгө жумшалат да 1-октябрдан, туурабы? Ушул акча каражат барды. Ооба, бул бирок 2020 жылга 829 миллион сом каралды. 829 миллион каралып атат, да? Ооба. Анан сиз айтсаңыз, бүгүнкү күндө эң аз пенсиянын көлөмү? Бул эми ар бир жарандыкы өзүнчө. Азыр мен кимиси канча алат деп мындай конкретно айта албайм. Мейли, анда мен айтайын андачы. Мына бүгүнкү күндө ушул 40 жыл, 30 жыл иштеп, биздин мугалимдерибиз, ошо врачтар 2,5 миң сом акча менен пенсияга чыгышып атат да. Анан биз жылына эле ошол 800 миллион акча каражаттан пенсияны көтөргөнгө берип атабыз, бөлүп атабыз да. Бирок дагы эле бул жакшы ошолорго жетпей жатат да. Мен айтайын дегеним, мисалга, бүгүнкү күндө канча көп пенсия алса, ошолорго көп акча каражат кошулуп атат. Аз алса, аз кошулуп атат, акча каражат алып атат да. Ошондон Алтынай Сейитбековна, буга мыйзам жол бербей атат да. Ошондон бир мыйзамга жол бере турган, бул мыйзамды алып келгиле дагы 10 миң алганга чейинкилерди көтөрөлү, жана 800 миллион акча каражатты бөлүпчү. Жок дегенде жашоо тиричилик минимуму бүгүнкү күндө 4839 сом экен. Жок дегенде ошого теңеп койбойлубу? Ошонун үстүнө иш алып барсаңыздар жакшы болот эле ошол. Ушунун үстүнө мыйзам иштеп чыккыла дагы мына октябрга чейин көтөрүлгөнгө чейин ушундай кылайлы. 10 миңден жогорусу кала берсин, 10 миңге чейин пенсиялар көтөрөлү, теңдеп коелу. Сиз айтып аткандай 10 миң сомго чейинки пенсионерлерге кошпой кийинкилерге анда ар бир кишинин конституциялык укугун, аларда ошончолук соц фондго төлөнүп атат, ошончолук эмгек стажы эсептелинген, ошого жараша ар бир киши өзүнүн төлөгөнүнө жараша чыгыш керек деген. Анда кечирип коесуз эми. Аны силер пенсияга чегерип атканыңарда ошонун иштегенин кылсаңар болот. Аз бул кошумча акча болуп атпайбы, көтөрүлүп атпайбы пенсиячы? Ошондуктан Алтынай Сейитбековна, өзүңүз көзөмөлгө алыңыздар, жанагы 10 миңге чейин алган пенсионерлерди теңеп коелу. Жашоо тиричилик минимумга жетсин, жок дегендечи. Анан эми 10 миңден жогору алган, бүгүнкү күндө 25 миң алган 1000 сом, 2 миң сом кошулуп атат. 6 миң алган, 7 миң алганга 300 сом кошуп атабыз.